Карачы эке, мектебибиздин жаркырап турган 3 этажды 3 көтөрчү элек, кызылдап тияка чуркап, бияка чуркап, блин. Сонун күндөр өткөн да ушул жерде. Оода, өзгөчө ушул жерде окуп жүргөндө, эптеп 11де бүтсөк, барып шаарга студент болуп окусак деген кыял көкүрөктө ой 100% толтурчу эле да, блин. Аныңчын, ал кездер да өттү деп кой. Ошо кездеги бизди окуткан мугалимдер, кстати, көбү уже иштебей калды мектепте. Убакыт деген учкан куш, кайрылып келбейт, үндөсө деген ушул турбайбы? Аме, эке, сен да ушинтип сүйлөп коесуң бе? Ой, чечек десе. Негизи эле азыр эмнегедир мугалимдердин баркы жаман түшүп кетти, блин. Биздин убакта эжей же агай келатат дегенде, ой, класста полный порядок, бүт баары ордунда, тызылып кирип келгенде баарыбыз саламатсызбы эже деп мугалимдин образы биз үчүн жаман высокий эле да, блин. Эжей агайлардын авторитетинин күчтүүлүгүн айтпай эле кой. Ё-моё. Ооба, ата-энелер бизди мугалимдердин колуна тапшырып эле койчу эле кой. Мына эмин боол бала, сеники эмне кылсаң өзүң бил, главное мага адам кылып кайрып бер дечи эле го. Эке, ишенич бар болчу да, ишенич. Азыр интернетке кирсең видеолор жүрөт, кээ бир окуучулар өзлөрүнүн мугалимдерин шылдыңдап видеого тартышып, да еще интернетке салышып, блин, көрүп алып жаман кыжырын кайнайт да. В наше время такого, блин, если болсо өлмөкпүз просто. Мугалим деген негизи ыйык кесип да. Коомдун жарык жакка өзгөрүшүнө мугалимдин салымы чоң да, блин. Ошону түшүнүп, мугалимдин аброюн срочно көтөрүш керек да азырчы. Бирок кантип көтөрүш керек билбейм. Да, көп, бул чоң суроо. Бул проблеманын үстүндө негизи комплекстүү иштеш керек да. Жүрү, эжейлер мектептен чыгып калды, барып учурашып коелу. Саламатсызбы эже, кандайсыз? Ден соолугуңуз жакшыбы? Бала бакыраңыз жакшыбы? Саламатсызбы эже, кандайсыз? Жүрөм. Жүрөм. Такыр эле, баягыдай эле жүргөн экенсиз, жапжаш болуп эле.